Эсимде. Кайненем биздин үйгө башкача албуттанып келген. Үйүмдүн жанына өзүнчө тамсалып отургузуп коем кызымды. 10 күнүн бір гүл ачыла эле кызды эмне кылдың? Карачы. Милицияга бердим. Сөөгүң түрмөдө чирисин. Деп бакырып атты. Ананчы. Мен анын жалгыз кызын көгөла кылып сабабадымбы? Өзүмдү кармана албай калбадымбы? Көз алдыман жаңы үйлөнгөн кездеги бактылуу күндөр чууруп өтүп атты. Азыр ойлосом, биз өтө эле жаш үйлөнүп алыптырбыз. Мен 23-тө, Арузат болгон 19-да болчу. Катуу сүйүшкөнбүз. Чынын айтайынбы? Биринчи көргөндө мага анын капкара көздөрү жаккан. Балбылдап. Башкача күйүп турчу. Мен бул карактерсиз жашай албайм дечүмүн. Ал да мени акыл эсинен ажырашадай сүйдү окшойт. Ошон үчүн ата-энеси бут тиреп, каршы болгонуна карабай, менин колумду кармап баса берди да. Али жашсың. Кое тур дегенине карабады. Сен жанымда болсоң жетет. Турмуштагы кыйынчылыктарды чогуу жеңебиз, деди. Ооба, деди. Алаканыма салып карайм. Биз бактылуу болобуз, деди. Экөөбүз чыныгы жан шерибизди таптык деген ишеничте элек. Саманбап көз караштабыз деп тоюбузду да чакан кылып өткөрдүк. Ал да, мен да асты үстүбүзгө аппак шым костюм кийип, баарын нээсин оодардык. Бул биздин жашообуз. Өзүбүз билебиз, дедик. Менин ата-энем кара адамдар эле. Эртерээк небере көрөлү деп эңсеп жүрүшкөн эле. Менин үйлөнүшүмө тескеринче жетин албай кубанышты. Ошентип Арузат экөөбүз баш коштук. Бактылуу күндөрүбүз башталды. Адамдын өзүнө билинбейт экен. Коомдо башкаларды карап, түздөнүп, алар нормалдуу деген нерсеге сен да баш ийкеп жашай турбайсыңбы көрсө? Жашырганда эмне? Кошуна байкелер өткөндө келинчегиңе тамак жасашып жатыптырсың. Өй, аялды башынан карма. Кийин төбөңө чыгып алганда кеч болот, деп айтып калышчу. Башында маани берген эмесмин. Жаңы үйлөнүп, махабат сезимдерине күйүп жүргөн жаным ал сөздөрүн унутуп калгам. Бирок жубайыма кол кабыш кылганым эч ким көрбөдүбү деп коруна баштаганымды өзүм деле байкабай калыптырмын. Турмушта өйдө төмөн болот тура. Убакыт өттү. Сүйгөн жарым жанымда. Кээде келинчегим менен бир аз таарынышып, кайра эле элдеш болобуз. Бара-бара кошуна байкелер айткан адамга айланып калыптырмын. Жок, мен аларды күнөөлөбөйм. Дал азырда өз тагдырыма бирөөнү күнөөлөп турганымды караңызчы. Ошол учурда деле аялымдын тили чыга баштады. Бул өзгөрдү деп себепти Арузаттан издегем. Муну азыр мойнума алып жатпаймынбы? Бир жолу болбогон нерседен улам уруша кеттик. Мен ачуу калтырып жиберчүмүн. Алгач эшиктерди ургулап, дубалды муштач элем. Колдорум ал күнү Арузаттын денесине тийди. Баягы мен сүйгөн нурлуу каректерден салаалап жаш төгүлдү. Ошентип ал таарынып ата-энесинин үйүнө кетти. Ичимден кылганыма өкүнүп турам. Эсилип турам. Кетпечи дегим келип турат. Бирок кургур намыс жол койбоду. Алдын тоса албадым. Сагынып, ал жок жалгыз жата албасам деле, баягы намыс деген неме төмөн түшкүсү жок. Бир жумадан кийин атамдын кеңеши менен кайненемдин үйүнө барып, келинчегимди алып келдим.
Жүрөгүмө буктолуп калган эле. Кечирим сурадым. Экинчи кайталабайм, дедим. Кечирди. Кайрадан биргебиз. Күндөр өтө берди. Арада балалуу да болдук. Өзүм да эркекти тарбиялайм. Менин орун басарым болот бул деп жүрдүм. Өзүнчө батирге чыкканда турмуш шарттан улам урушубуз көбөйдү. Иштебейсиңби? Жок дегенде балага жалайак алып келсең боло. Акча тапчы. Деген сөздөр менин мээримди жейт. Ата-энелерибиз ар тараптан жардам берип, эптеп жашай бердик. Бирок аялыма кол тийгизип койгонум токтогон жок. Таарынышуу, элдешүү. Ал эне атасына кетип калат. Мен кайра алып келем. Акыркы жолу ошол кайненем ачууланып келгенде Арузаттын кабыргасы сынып, ооруканага түштү. Кандайча мындай жырткычка айланып калганымды билбейм. Катуу сабап салыптырмын. Кайын тарап милицияга арыз жазды. Башымды шылкыйтып, ооруканага келинчегимди көргөнү бардым. Ошол күндү унутпайм. Мени музда карган ошол каректерди азыркыга чейин унута албайм. Арузат бул жолу ыйлаган да жок. Жөн гана мени карап, бир жолу урган эркек кийин кайрадан кол көтөрө берет да сенбептирмин. Эми мени жайма кой. Биз экөөбүз жашообузду жашап бүттүк, деди. Кайра кечирет. Мени сүйөт. Ортодо балабыз бар да деп канча чуркадым. Көрсө мен кечигиптирмин. Муну балбылдап жанган каректер мени жалооруп карабай калганда түшүндүм. Сүйүүнү мээрим менен сугарбасаң соолойт экенин билдим. Бирок баарын кеч билдим. Тагдырымды өзүм талкаладым. Мен сүйгөн, мени сүйгөн, балбылдап, күйүп турчу көздөрдүн нурун өзүм таап, өзүм жоготтум. Өзүм ыйлаттым. Ал көздөрдү өзүм муздаттым. Өткөндө классташымдын үйүнө бардым. Достор менен барган жоон топту катуу коноктошту. Классташым жубайынын жанына казан карылашып эле жүрдү. Жанымдагылар подкаблучник да деп улам чымчый сүйлөп коюшат. Ал териккен да жок. Жакшы кудалар кемиген да жок. Алар жөн гана бактылуу жашоону улантып жатат. Көрсө, биз байкабастан коомдогу айрым түшүнүктөрдү сиңирип ала турбайбызбы? Ошону туура деп жүрүп, мендей болуп, жан шеригин жоготкондо өкүнөт турбайбызбы? Азыр балам менен кээде жолугуп турам. Чоңоюп, акыл эси тунук болуп келе жатат. Бирок билесизби? Анын кара көздөрүнөн апасынын каректерин көрчү болдум. Байоо, күнөөсүз кара көздөр. Балбылдап күйүп турчу сулуу көздөр. Мен соңку күндөрү ушул каректен сооронуп, ушул карекке жылынып,